Биринчи ушул орозонун эң чоң буза турган нерсе, кимде ким орозо болуп туруп аялына жакындык кыла турган болсо, ал адамдын орозосу бузулат. Жана ошол күндөгү күндүз ошол күндүн орозосун мойнунда карыс бойдон калат. Карыс бойдон аны кутулат ошол күнү тутуп, кийин орозо бүткөндө анан мойнунда штраф, кафара деп коет. Ошол кылган туура эмес жолуна тобо кылып, бир кулду азаттыкка чыгарат. Эгер кул таба албай азаттык чыгара албаса, анда 2 ай орозо тутат. Уда үзбөстө, мисалы 10 күн бүгүн, анан дагы бир мүмкүнчүлүк болгондо 10 күн иштеп, кийинки келаткан орозого чейин 60 күн толуктоо деген бул туура эмес. Шахрайын мутатабиайн деген уда тутат. Ортодо жолдо үзгүлтүксүз 60 күн. Эгер аны да 60 күн тута албайм десе, анда шариат көргөзгөн үзүр менен болуш керек ал. Шариат көргөзгөн себеп менен болуш керек. Жөн эле мен тута албайм, мен ишим бар, мен тута албайм, мага оор келет деген үзүр жарабайт. Андай актануу жарабайт. Чыныгы эле ден соолугунда бир оорусу болушу мүмкүн. Ошондой жагдай болуп калса, анда шариат көргөзгөн себеп бар болсо, тутпаштык, анда 60 адамды тойгузат. Жериндеги желген тамак менен 60 жөнөкөй тоюп жүргөн адамдарды эмес, мискин адамдарды. Анан бага туугандарын чакырып коюп, ооз ачырып коет келерчи, бүт байманаттарын чакырып. Бир кафеге 60 адамды болду кутулдум деген. Кедей кембагалдарды чакырып, же болбосо продуктулай ошолорго жей турган тамактан, жеринде жей турган тамак менен 60 адамды азыктандырып, тамактандырат. Мына ошентип кутулат. Бирок себебин туура түшүнөлү. Бул выбор деген сөз эмес. Кээбилер ыктыяр экен, мен кулду ким кыла албаса, анда 2 ай тутсун, ким 2 ай тута албай аткан болсо, ал ага жакпаса, анда акчам бар, мен акча менен жаап коеюн деген маселе эмес. Ден соолугу барбы? Ал адамды мен 60 адамды мен тойгуза алам, 60 адамга тамак бере алам, мен ушуну эле тандайынчы деген сөз эмес бул. Тандоо эмес бул, ыктыяр эмес. Ошо оору себептен ден соолугу мүмкүнчүлүгү жок болсо тутууга, уда, андан кийинки маселе бул. 60 адамды азыктандыруу деген, тамактандыруу деген.